Tomatni zavod ishlabeydi. Mana shu maydalar qancha bo'lsa bir tubda hozirgidek 1,5 kilogramday mayda turadi, qoladi. Жүніс Ташбаев 20 жылдан бері дейқанчылық менен алектенет. Ошол жылдан тартып бадыраң жана помидор өстүрөт. Азыр помидордун 3-чү түшүмүн жыйнап сатыкка камдоодо. Бирок дейканды ойлондурган маселе өстүргөн жемишинин баасынын төмөндүгү болууда. Aldı pomidordu bir 20 so'm, 30 so'mdan sattık ele. Hazırkı günge buna 5 so'mdan 10 so'mgacha olup kaldı hazır pomidorumuz. 1 kilo pomidordu jetkirip barıp, egip, tigip, bışırıp barış için Bişkek'e yol giresimen barış için 12 so'mdan pul ketedi. 12 so'mga Sebastopol'umuz aylanat. Bunu bir aylanıp görgüle bunu ayava tüşügü oğur. Жүніс Ташбаев 60 сотық жерге помидор еккен. Үй бүлө мүчөлөрү менен жыйнап алууга жетишпейт. Акчага жардамчы иштетүүгө мажбур. Күнүнө bir адам 400 сомдон акы алат. Көбүнчө бышкан жер жемишин сорттоп, чоңдорун сатыкка даярдашат. Жашнакайларын карапкалайбыз. Карапкага. Майдаларын ыргытабыз мынтип. Яка. Албас анан кийин. Ыргытабыз анан кийин. Быйылкы жылы Кыргыз-Өзбек чек арасынын ачылышы менен сырттан жашылча жемиштер агылып кире баштады. Бул Нокен районунун жергиликтүү дыйкандарга кедергисин тийгизди. Анткени ата мекендик дыйкандар өз товарларын сата албай убара тартып жатканын айтышат. Чек аранын ачылышы жакшы болду мына эки эл үчүн. Каттам болуп атыр. Только ошол жерден чыккан мөмө жемишти контрол кылыш керек да. Эми Өзбекстанда ар бир үйдө теплица кылат, парник кылат, ошо менен занимайся кылат булар. Ular özünden ötpögen tavarlarda bizge alıp ötküzüp atpayбы. Bişkek'e жеткинче ерип кетет tavarları. A bizdin kommersанттар деле күйүп атыр уну. Дагы айтаттан таң кыла берет. Эми ошону бир чектебейсиң эрби. Элди кыйнап койдук го. Помидордун майдасы талада калып эле чирип жок болот. Себеби майда помидорду иштетип өндүрүүчү завод жок. Нокен районунун Достук айыл округунда жарандардын көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенишет. Көбүнчө коон, дарбыз жана жашылча жемиштери эгилет. Өстүргөн жемиштерин Ош Бишкек жолунун четине туруп эле жүргүнчүлөргө сатышат. Ап келип алып отурабыз жолдо, эми арзан, таптакыр арзанда түшүп кетти баасы. Коондорду ошо бир кабан 300 сомдон сурап атат. Анын ичинде 30-40 бар. А жолго туруп алып эч кандай сата албай атабыз. Чек араларды болсо ачып койду. Чек аралардан эми баягы тууган урук бар дегендей, куда тамыр сөбөк бар өтүп турганыбыз жакшы катташып. Болгон алардын товары бизге келип эле арзан болуп кетип атат да. Алар да арзанбы табат, же өткөзө албайбы өздөрүнө билбейм. Алардыкы келет арзан биздики өтпөй калат. Жалал-Абад облусуна караган Достук айылы жаз эрте келген аймак катары эле эмес, айыл чарба өсүмдүгү менен да таанымал. Аймактарды өнүктүрүү жылындагы жарлыкка ылайык дыйкандарга да көңүл буруу жагын күтүшөт. Айыл өкмөтү болсо бул багатта аракеттер жүрүп баштаганын кабарлоодо. Биз эми ушундай проекттерге дагы аракет жасап атабыз. Өкмөткө да канча проекттерибизди сунуш кылып атабыз. Помидорду, ушул бадыраңды иштетип чыгаруучу ушундай цехтерди курсак, эгилген эгиндер ошол жака кетсе, калгандары ушул рынокко кетсе, ушу баалар көтөрүлүп, дыйкандар жакшы болот эле да. Буга чейин Нокен районунда да пияз эккен дыйкандар чек арадагы контрабанда аракеттери сатуу иштерине тоскоол болуп жатканын билдиришкен эле.